Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили. Улуттук маданиятынын формасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Өзүнүн жазуу системасы бар элдерде гана жазма адабий тил өнүгүшү мүмкүн. Кыргыз эли өзүнүн кыйла-кылымдык тарыхында ар кандай жазуу системаларын пайдаланып келгендигине карабастан, улуттук жазмасына Октябрь революциясынан кийин гана жетишти. Ата-бабабыз көөнөрбөс сөз казынасын мурастап калтырган. Аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Андыктан эне тилин кадырлап, барктап, мурастарга өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз. Кылымдардан кылымга көөнөрбөй жашап келген эл чыгармачылыгы ошол элдин акыл-эсинен, эмгегинен, турмуштук тажрыйбаларынан улам жаралган. Элдик обонкү, кол өнөрчүлүк сыяктуу өнөрлөр менен бирдикте эзелтен бери жашап келе жаткан тил өнөрү да тынымсыз өсүп өнүгүп олтуруп, ошол элдин руханий дүйнөсүнүн көркөм дөөлөтүнүн деңгээлин аныктай алган. Көз тайгылткан мурастарды жарата алды. Эл тарабынан жаралган лирикалык, эпикалык, дидактикалык чыгармалар замандар бою сакталып, атадан балага, тукумдан тукумга ыйык кирез катары сакталып келет. Ал мурастар элдин сыймыгы, бүгүнкү күндөгү маданиятыбыздын, адабиятыбыздын өнүгүшү үчүн сүйөнүч болуп берүүгө жарамдуу, бай болуп келүүдө. Ар бир эл өзү басып өткөн тарыхында турмуштук тажрыйбаларынын эң керектүүлөрүн келечекке үлгү сабак катары калтырып кетти. Жан дүйнөмдө жаркыраткан, агарткан, жалгыз гана кыргыз тилге сыйынам, жашоо турмуш титиретип үшүтсө, жалынына ушу тилдин жалынам. Кыргыз тилде кызык кепти сүйлөшсөм, кыдыр дарып, жолум шыдыр ачылат. Күн өрттөнүп, таш куйкалап турса да, чаңкоом канып, суусаганым басылат.